Азыр мына Жалал Абадта областтык соттун жанында турабыз. Биз азыр соттук отурумдан чыктык. Сотто ошо Шыдыр, базар коргондогу Шыдыр акционердик коомунун жоюлуп кетишин жокко чыгарды. Бул биздин биринчи жеңишибиз болду. Сиз өзүңүз тааныштырып сүйлөп койсоңуз. Мен Хамрахан, şu Шыдыр акционердик коомдо транспорт системасында быйыл мына 50 жыл болот иштеп атканыма. Ушу кайта калына келгенине Шыдыр акционердик коом кайта калына сот немесинин чечимине аябай сүйүнүп турабыз. Ошончо элдин мээнети кайтыш керек да. Акционерлердин акцияларынын үлүштөрү кайтыш керек. Мына биздин эмедеги илгерки автобазда эң чоң шопур Борончу деген турат да. Палван. Борончу ушу Атамбаевдин мезгилинде өзүң билесиң, бизди Кыргызстанды бир шопур эле башкарган экен да. Ошонун Манастан чубак кембекенде бизде да бир шопур биздин килейген автобаздан алып койгон турбайбы? Ошо жөнүндө өзүңүз тааныштырып сүйлөп койсоң. Мен Шайынкулов Борончу, ошол Шыдыр акционерлик коомунда иштегем, шофер болуп. Анан кийин ошол элди чакырбай эле бир ошол орозака менчиктештирип алган экен. Ошол буйрукту бүгүн жокко чыгарып берген сотторго рахмат, адилеттүүлүккө жетишти деп ойлоймун. Рахмат сотторго. Алимбек, сен ошо базар коргондогу автобазаны түптөгөндөрдүн, инженердик составынын өкүлүсүндө сен ошо оюңду айтып койсоң, өзүң тааныштыр. Мен Шерматов Алимбек Закирович, şu Bozorgan avtobazasında şu көп жылдан бери эмгектенип келдик. Мына бүгүнкү соттук акыйкат бар экендигине ишендик. Мына соттук отурум болуп, сот Шыдыр акционерлик коомунун жоюлгандыгын жокко чыгарып берди. Кудай кааласа, мынакей ушунча акционерлердин акциялары, мээнеттери кайтты деп ойлойм. Мен Салман Эсен, Шыдыр акционерлик коомунда айдоочу эмгектенем. Азыр деле мен жабет тургун соттун чечип бергенине өтө ыраазымын. Биздин Шыдыр акционерлик коому кайрадан өз бутуна турса деп ойлойм. Ооба. Таптың паспортуңду? Эме. Саламат, ушу автобаза кезинде кассир болуп иштеген, эменин ошо инженер болуп иштеген күбөсү, ошо сүйлөп койсоң сен да өзүң тааныштыр. 1984-жылы ошо автобазага киргем, ишке жумушка кассир болуп иштедим. Көп жылдан бери ушул күнгө чейин деле баягы бир кандайдыр бир себептер менен автобекетте кызыкчылыгы барып, адамдар ушундай жок болуп, баарын сатып тоногондон кийин биз ошондон кийин иштебей калдык. Бирок биздин ошол жерлерде акцияларыбыз бар. Адамдар бир 3-4 кызыктуу үчүн автобекетти бөлүп алышкан. Биз ошол сотко арызданып отурабыз. Ошо сотко биздин арыздануу, даттануу боюнча бизди сотто күчүндө калтырды. Кудай буйруса утуп алабыз деген ниетибиз бар. Рахмат. Мына азыр өлкөбүздө Кыргызстанда бүт эле али кустуруп атышат, өзүңөр көрүп атасыңар. Бүт эле али ээлеп алгандарды баардыгын берип атат. Мына Кыргызстан жарымын ээлеп алган чиновниктер бар экен да, ошолорду дагы ордуна коюп кой деп атат. Кандай дейсиңер? Ушу биздин дагы автобазабыз кайра ордуна келип калабы экен? Кандай дейсиңер? Кимде кандай ою бар? Кааласа, мынакей Келтиребиз деген жаңы бийлик дагы келип, жаңы иштерди жүргүзүп Кудай кааласа, баардыгы ордуна келет деп ойлойм. Жапар Садыровдон күтөбүз ошол эмелерди, чечимдерди. Ооба. Эми баардык чындык орноп, адилеттүүлүк орноп аткан заманда жашап атабыз. Балким бизге дагы адилеттүүлүк орноп, ошол биз илгери мына 41 акционерлердин эмеси, акциялары ордуна түшүп, чындык жеңет деген ойдо калалы. Кудай кааласа